Урматтуу студенттер, бүгүн сиздер менен автокад программасындагы дагы бир жумушту жеңилдете турган ыкманы карап көрөлү. Ал ыкма орусча редактирование с помощью ручек деп аталат. Кыргызчасына азыр өзүбүз ат коюп көрөлү. Мисалы үчүн кандайдыр бир тикбурчтук сызалы. Сыздык. Эми ушул тикбурчтукту мышканын жардамы менен бөлсөк, момундай 4 бурчтарында 4 көк квадратиктер пайда болот. Ошол квадраттардын жардамы менен биз чиймени өзгөртө алабыз. Аны үчүн эмне кылыш керек? Каалаган ошол чекитти мышканын сол жагы менен бассак, кызарган точкага айланат. Эми ошол чекитти кызарган боюнча мышканы ары бери жылдырсак, могул сыяктуу болот дагы. Мынтип чийме өзгөрүлүп калат. Мисалы үчүн бул жерден кармайлы, мындай кылып. Так, биринчи эскейпти басалы, анан мына кармадым, мына мындай болду. Бул жерди кармадым, мына мындай болду. Башкача айтканда, ушул 4 чекитти каалаганын бөлүп алып, мышканын сол жагы менен, анан мышканы кое бербей туруп, ошол чекитти ары бери жылдырсак, мынтип жылат. Эми биз эмне деп айтып коелу? Ушул чекиттерди орусча айтканда ручка дейт экен. То есть ручкасынан кармап алып туруп, мынтип ары бери тартат деп айтат экен да. Кыргыз тилинде кол деп которсок, колу менен колдун жардамы менен мынтип редактировать атабыз десек, анда жакшы окшошпой калат. Кыргыз тилинде кулагынан чоюп деп айтат да. Кулактарын чоюп ары бери жылдырып атабыз. Ошон үчүн биз кыргызча бул чекиттерди кулактары деп айталы. Ошо кулактардан кармап алып, чиймелерди ар кандайдыр өзгөртсө болот. Эми өзгөртүүнүн жолдорун карайлы. Эмне кылып өзгөртсө болорун? Мисалы үчүн азыр 3 бурчтук сызалы сыздык. Анда 3 бурчтук сыздык деп коелу. Эми ушул 3 бурчтукту өзгөртүп көрөлү. Жанакы кулактары аркылуу өзгөртүп көрөлү. Аны үчүн бөлөбүз, мына кулак болду. Эми каалаган кулакка алып келип бассак, мына кызарат. Андан кийин мышканын оң жагын басабыз. Оң жагын бассак, момундай көп команда чыгат. Ошол командаларды бирден карап көрөлү. Переместит. Башкача айтканда, чиймени кайсы бир жакка жылдырыш керек. Мына жанакы кулагынан кармап алып, мен чиймени өзүнө өзүн параллель каалаган жакка жылдырып алсам болот. Жылып калды. Дагы бир жолу көргөзөйүн. Аны үчүн биринчи кызарыш керек. Кызаргандан кийин мышканын сол жагы менен бассак кызарат, андан кийин оң жагын бассак командалардын тизмеси чыгат. Жылдыруу, жылдыруу. Албетте, ушул эле жылдырууну бул жердеги, мына бул жерде переместит деген команда бар. Аны менен жазсак да болот. Бирок аны үчүн ал команданы чакырып, анан базалык чекитти көргөзүп, андан кийин анан жылдырыш керек да. Бул жерде кулактарынан чойгондо биздики тезирээк, операция тезирээк жүрөт да. Эми канчага жылдырганды барбы же жокпу, ошону көрөлү да. Мына мисалы үчүн мына бөлүп алдым. Оң жагын бастым, жылдырыш керек. Мына канчага жылдырганды сурап атат. Бул жерде канча градус экенин көргөзүп атат. Канча градуска кичайтып жылдырабыз. Анан ошол жакты көздөй канча миллиметрге жылдырабыз. Ушул чыгып атат да. Азыр биз жөнөкөй эле болсун үчүн горизонталдык багытта жылдырып көрөлү. Аны үчүн орто режимин коелу. Андан кийин мына бирөөнү боёдум. Эми биякты көздөй
ой кечиресиздер, боедум, переместит деген команданы бастым. Эми мына горизонталдык багытка мисалы үчүн 100 деген миллиметрге 100 миллиметрге жылдырсын дейли. Мына 100 миллиметрге жылып калды. Мурунка балы өчүп калды. Так, ошол жылдырып эле командасы барбы же дагы башка нерселери барбы? Мисалы үчүн азыр бул эки чокусун бирдей бир жакты көздөй жылдырып көрөлү. Аны үчүн бир shift басабыз, shift'ти бастык. Анан бир чокусун боёйбуз, экинчи чокусун боёйбуз, то shift эме мышканын сол жагын басабыз, бастык. Эми каалагандан кармап алып туруп мындай жылдырып көрөлү. Мына экөө тең жылып келатат. То есть сызык, бул сызык, бул сызыкка параллель жылып атат. Караңыздар, мына параллель жылып атат да. Жылып атат. Эгерде үчөөнү тең кызартып койсок эмне болот? Мына shift'ти бастым, муну бастым, бул чокусун бастым, бул чокусун бастым. Эми бир жакты көздөй жылдырып көрөйүн. Мына анда бул чогуусу менен, ушул үч бурчтук чогуусу менен жылып атат. Жанакы ордунан жылдыруу переместит деген команданы аткаргандай эле жылып атат да. Азыр эми 4 бурчтук сызып көрөлү. Мына сыздым, 4 бурчтук. Эми бул чокусун, анан бул чокусун экөөнүн параллель оң жакка же сол жакка жылдыралы. Кантип кылсак болот? Мына көрөбүз азыр. Боёдук. Анан shift бастым, shift'ти басып туруп бул бастым, анан бул чокусун бастым. Эми мисалы үчүн мынчага жылдырыш керек. Мисалы үчүн 20 деген 20га жылдырыш керек. 20га жылып калды. Же shift'ти бастым. Так. Эми сол жакка жылдыралы. Канчага? Кечиресиздер. Так. Мына 30га жылдырайын. Мына 30га жылып калды. Бул переместит деген команда болду. Эми азыр башкаларын карап көрөлү. Мына зеркало дейт. Ал зеркало дегенибиз ушул команда бул жерде турган, бул жерде ушундай значок турат. Бул дагы өзүн чийменин өзүн кайсы окко карата симметриялуу кылып башка жакка көчүрүү. Ошол эле сыяктуу бул жерде да ошондой болобу көрөлү. Аны үчүн мына бирөөнү боёдум. Анан оң жакты бастым, бассам зеркало деген команда чыкты, бастым. Эми бобул окко карата күзгүдөй чагылдырып чийме жаңыдан пайда болуп калды. Мына мисалы үчүн азыр бобул жерди алайын, ортону өчүрөлү. Так, жерди алдым, зеркалону бастым. Азыр мына мен бир чекиттеги кызыл чекит, анан дагы бир чекитти өзүм каалаган жерден тандап алам. Ошол окко карата бул мурунка салыштырмалуу күзгүдөй чагылдырылып, симметриялуу сүрөтү чыгып калат. Андан кийин команданы карап көрөлү. Андан команда буруу дейт. Буруу. Кайсыл кулакты бассак, ошонун тегеретесинде бул чиймебиз бурулат. Канчага бурулат? Мисалы үчүн мурункуга караганда 45 градуска буралы. Мына 45 жаздым. Мына мындай болуп бурулду. Так. Эгерде 4 чарчы болгондо жакшы көрүнбөй атса, анда азыр 3 бурчтук сызып көрөлү. Мына сыздым. Эми ушуну бурган атабыз. Мисалы үчүн бул чекитке карата буруп көрөлү. Так. Повернуть. Канча градуска буралы? Мисалы үчүн 90 градуска буралы. 90 градус. Мына бурулуп калды. Андан кийин команданы карап көрөлү. Андан кийин команда масштаб. Масштаб. Эми жанакы 3 бурчтуктун сүрөтү баланча масштаб менен өзгөрүлүш керек. Бул жерде 2 эсе деп коеюн. 2-ни бастым. Анан кое бердим. Мурунка караганда сүрөт
эки эсе өзгөрүлүп калды. Азыр эки эсе өзгөрүлүп калды. Мындай болуп калды. Азыр бул 4 бурчтукту кичирейтип көрөлү. Мисалы үчүн бул жерде турат, могул алалы, андан кийин масштаб, так. Кичирейтиш үчүн бирден кичинекей санды бериш керек. Мисалы үчүн 0,5 деген. 0,5. Enter. Мурункуга караганда эки эсе кичирейип калды. 4 эсе чоңойтуп көрөлү. Масштаб, так. 4 эсе чоңойтуп атам. Мурункуга караганда 2 эсе чоңоёбу? Азыркы караганда 4 эсе болгондо, мурункуга караганда 2 эсе. Азыр муну дагы жакындатып көргөзөйүн. Мондой болуп калды. Мына бул масштаб деген команданы болду. Эми азыр мындай кылалы. Муну боёдум, анан муну да боёдум. Так. Мындай кылалы. Эми масштабты иштетип көрөлү. Масштаб мисалы үчүн 0,5 болсун, то есть 2 эсе кичирейтели. Мына 2 тең кичирейди. Башкача айтканда канча фигура болбосун, ушундай бөлүп алып туруп, мындай кулактары чыккандан кийин аны ар кандай кылып редакциялай берсек болот. Азыр бул бурчка карата, бул чокуга карата айландырып көрөлү. Повернуть. Мисалы үчүн так 90 градуска. Мындай келип калды. Мына бул чектикке карата бул 90 градуска бурулуп калды. Так, эми андан кийин команданы карайлы. Ал растянуть, то есть чоюу. Кайсы бир чекитти, мына биз бөлүп алган кызыл чекитти баланчага жылдырышыбыз керек. Мисалы үчүн могу жылдырып атабыз. Мисалы үчүн 200 деп жазып коеюн, мына 200кө да жылдырып атабыз. Дагы бир команданы айтайын. Бул базарлык чекити. Мына базарлык чекитти бул жерде койдум. Базарлык чекитти койдум. Эми ошол базарлык чекитке карата калган базарлык чекит ордуна карата калгандары мынтип өзгөрө берет. Ошентип кулактарынан чоюп редакциялоо албетте кичине жеңилирээк. Мисалы үчүн азыр боякты оң жактагы панелдин аркылуу дагы, аны бул аркылуу да жасап көрөлү, өзүңүздөр көрүңүздөр. Мына мисалы үчүн 3 бурчтук сыздым. Так. Бул жерге сыздым. 3 бурчтук турат. Эми ошо 3 бурчтукту бул жердеги команда аркылуу күскүдөй чыгылганын көргөзөлү. Мына команданы бастым, андан кийин объект тандагыла дейт. Объект тандадым. Эми ошол кайсы чектикке карата зеркальный кылгыла дейт. Бул чектикке карата деп жазып атам. Мурункусын калтыралы дейт. Мейли калтырса калтыралы. Мындай болуп калды да. Эми азыр бул көчүрүп алайын. Бул жерге коёюн. Мисалы үчүн бул жерге койдум. Тагыра өзү болуп турат. Эми кулактардын жардамы менен жасап көрөлү. Так, мына бастым. Буга карата дейт, бастым. Бирок бул жерде мурунку сакталган жок. Бирок команданы аткаруу жеңилирээк болду да. Ошентип өзүңүздөр көнүп алган ыкма менен жасасаңыздар болот. Ушуну менен чиймени кулактардын жардамы менен редакциялоо деген теманы карап бүттүк.